Урматтуу мусулман бир тууган, bir kıska okuya. Bir süretçi. Ondoğun 20 yılday bor şagirt boluptur ustazga. Oşonday çever süretçi boluptur. Süretçi oşonday koz süret tartıp үйrөнгөндөн кийин жакшыраак bir kартинасын tartıp елдердин менин сүрөтүмдөн кемчилик табабы экен деп bir кызыл краска менен щеткасын коюп, сүрөтүн чоң көчөгө коюп коюптур. Kim катасын сүрөттүн кемчилигин билсе, kızıl менен белгилеп койсун деп. Keçinde келсе, тарткан сүрөтү калбай, картинка бардык жак кып-кызыл болуп боелуп калыптыр. Мен ушунча 20 жыл окуган, үйрөнгөн сүрөтүм bir таза жери калбаптыр. Башка сүрөт жок, баары эле кызыл болуп кетиптир. Устазына өкүнүп келет да, устазым дейт, бул менин сүрөтүмдө bir туура жер жокпу дейт. Таза жери калбаптыр дейт. Устаз кайра ошо сүрөттү тарткызат да, бирок эми ал жерге барып башка эмен жазып койгон дейт. Сүрөттү кайрадан тарткандан кийин устаздын сөзү ушул экен. Kim менин сүрөтүмдө кемчилик көрсө, оңдоп койсун деп ошо этке боек менен щеткаларыңды коюп кой дептир. Bir күн өтөт, 2 күн өтөт, 3 күн өтөт, bir жумадан кийин эч ким тийбептир. Баягы эле сүрөт кайрап келип устазга айттыр. Устазым, сүрөтүмдүн кемчилиги жок окшойт го дейт. Балам дейт, көрдүңбү, бүгүн адамдар дейт. Бирөөдүн кемчилигин издеген сынтаккандар өтө көп дейт. Бирок кемчиликти көрүп оңдой тургандары жок дейт. Бүгүн ошондой болуп кеткенбиз биз. Сын айтабыз, башка кылабыз, түрдүү эмелерди жазабыз, бирок оңдогондар кайда? Эмнеге сүрөт өзгөргөн жок? Кемчилигини көргөн оңдосун деді. Оңдош колдан келбейт эч кимдин. Бирок баягы эле сүрөттү кемчилигин болсо кызыл менен боеп койсун десе, бардык жак боеп салды. Урматтуу мусулман, коом ошондой болуп калды. Бирөөдүн кемчилиги менен жакшылыгы болсо жашырабыз, жамандыгын жайылтабыз да. Соцсеттерге кирсең бардык ошондой. Баары эле акылман, даанышман да. А болуптур, ошол проблеманы чечүү жолу кайда? Канткенде оңолобуз анда. Келгиле урматтуу мусулман бир тууган. Ар бирибиз өзүбүздөн баштайлы. Сынчы болбойлу.